Бул үй 550-гө түштү. 500. 78 квадрат метр менен. Мынау жерде 1 гектар жери, мынау жолдун аркы бетинде 2 гектар жери менен 550 алдым да. Общий 3 гектар жери менен. Общий 3 гектар жери, үйдүн айланасы 45 сотик. Ошо банясы бар жок өзүм көрсөткөндөй. Ассаламу алейкум урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы туугандар? Эсиңиздерде болсо, ушул үйдү саттыкка койгон болчу кышында, билесиздер, а? Азыр бүгүнкү күндө эжебиз келип алып отурган учуру. Видеого бирден классты басып кетиңиздер, туугандар. Былчытып классты басыңыздар. Эжекем, ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар туугандар? Саламатсыздарбы? Көпчүлүк көрүүчүлөр. Мен ушул Нуриктен Нурик аркылуу ушул үйдү сатып алганмын. Быйыл ушу көчүп келип, мал кылып, мал чарбасын кылып жашайын деп отурам. Аябай жакшы үй, шарты бар, суулары бар. 3 гектар жери менен. 3 гектар жери менен. Хозяйствого аябай удобный жер экен. Мына көпчүлүктүн немелери, көпчүлүк көрүүчүлөргө кайрылып кетет элем. Нурикке кайрылсаңыздар болот, күйбөйсүздөр. Аябай жакшы немеден таап берди, ыраазычылык билдирип кетем. Дагы бир жолу Нурик, рахмат сага. Ушул эмне бул телевидение, эмне эле? Ютубтагы көрөрман туугандарга дагы кайрылып кетем. Кайрылыңыздар Нурикке. Номерлери бар болсо керек. Ошол. Эжем, өзүңүздү бир сыйра тааныштыра кетсеңиз. Атыңыз? Мен өзү Бактыгүл, атым Өзгөн районунан болом, Мырзаке айылынан. Өзгөн Мырзаке айылынан, эжем? Мырзакеден болом. Бактыгүл эже, үйүңүздү бир сыйра биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп өтсөк болобу, эжем? Көрсөтөбүз. Уруксат берсеңиз, а? Эң негизгиси туугандар, караңыздар, 3 гектар жери менен эжемдин үйү. YouTube'га чыгарышыбыз менен эртеси күнү келип алып кеткен болчусуңуз, а, эжем? Мына, бул жакта бул жакта 1 гектар жери, огороду. Нар жакта жолдун наркы бетинде дагы 2 гектар жериңиз бар, а, эжем? Баня бар. Банясы бар, бүт бар. Могул жакта Исмат аканы билесиздер, а, көпчүлүгүңүздөр. Исмат акабыздын үйү. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыйра кирип көргөзөлү, туугандар. Бактыгүл эже. Үйдү азыр ремонт баштаган атам. Дал ремонт кылабыз. Анан келип жашаганга даярдап, мал немелерди караштырып атабыз да. Малдарды эми өзүң караштырып неме кыласың да. Болду, эжем. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көрөлүчү. Кана бисмилла деп киргенде, туугандар, ушундай болгон. Верендасы бар экен, көрдүңүздөр, летний веренда. Дальше отоплениясы бар. Үй канча квадрат болчу, эжем? Эстен да чыгып кетти. 78 квадратный метр. Көрдүңүздөр, бүт отоплениясы бар. Бул биринчи комнатасы. Эми азыр эжем бул жагы спальня экен, а? Бул жак спальня экен, ушундай болгон. Көрдүңүздөр. Бул жакта зал. Бул жак кухнясы экен, а, эжем? Эми бир сыйра ремонт кыласыз да бул жакта азыр, а? Азыр эжемди стройматериал базарга алып жөнөдүм. Усталары дагы келип күтүп отурат азыр. Бир сыйра ремонт кылат үйдү. Бактыгүл эже, бул жакта сарай экен, а? Бул жак сарай болот. Конюшня, курятник бар, отдельный экен. Бөлүк. Эми алган немеге өкүнбөй эле алсаңарыздар болот да, мындай үйлөрдүчү. Жүрүңүз, эжем, эмени көргөзүңүз. Бизге бул жакта 1 гектар жерим ушул жакта дедиңиз, а? Мына жер 1 гектар. Анан мына через дорога 2 гектар жатат да. Жолдун наркы бетинде дагы 1 гектар жериңиз бар. Так. Үйдүн мына айланасы өзү 45 сотик да. Үйдүн мына айланасы 45 сотик. Мына баня. Бул жакта банясы экен, а? Баня экен, ичи аябай жакшы экен. Анан ошол общий неме 3 гектар жер, анан могу жерим өзү үйдүн айланасы 45 сотик. Мал кармап эле жата бере турган жер экен. Буюрса кандай максаттар эми мал чарба кылып, ошо мал менен алектенсек дейбиз да. Бул жакта көрдүңүз, эже, мал кармайм, мал кылам дегендерге өтө жакшы шарттар да. Жерлер, анан кошуналар да аябай жакшы экен. Кече бир 4-5 кошуна кирип кетишти. Учурашып, таанышып. Мен өзү таанышып барайын деп аттым эле, алар өздөрү келип таанышып, кандай кылып атасыңар, үйдү ачтыңарбы, чужай адамсыңбы же собственниксиңби деп таанышып, аябай жакшы экен. Анан
Багындай безопасный эле жер экен да. Аха. Алганга өкүнбөйм, жакшы аябай кубанычтамын. Бактыгүл эже, дагы бир жолу үйүңүз кут болсун эжем. Ушул жерде буйрса тойлорду кылалы, ушул жерде Рахмат. көгөйүшөлү, өнүгүшөлү. Анан көпчүлүгү айтат да, Бактыгүл эже, силер дейт бул жактардан үйдү алып дейт, Кыргызстандан таштап кетип атасыңар, Кыргызстандан алсаңар болот деген аябай комментарийлар көп жазылып атат да. Биз деп атам, биз бул жакта түбөлүккө калып кетпейбиз. Биз мисалы бул жакта келип, мал кармап, жанагындай сүтүн сатып, айранын сатып дегенде, ошентип тиричилик кылабыз, туурабы эжем? Хозяйство кылып, эгин кылабыз, монтип. Мо жерлерге эгин кылып, картошка, саз, пияз эгип дегендей, туурабы эжем? Хозяйство кылса болот. Анан Бардык нерсе билишет экен. мына уктуңуздар туугандар. Анан келем деген биздин мекендештерге кандай советиңизди берип кетет элеңиз, эжем? Эми келем дегендерге мен эмне деп совет берем. Мен деле бул үйдү алып атканда ойлонуп, неме кылып атып алдым эле анан. Кыргызстанга бул жерде эми өмүр бою калбайбыз. Бул жерде эми Москвага неме кылгандан көрө хозяйство кылып, мал чарба кылып, неме кыла турган жер экен деп көзүм жетип анан келдим да эми. Мына Бактыгүл эжемдин алган үйү тетигинде болсо мына. Мына ал жакта. Бул жакта таанысыздар, а? Легендарный Исмат акабыз. Mana opamiz, mana shu opamiz uy o'g'illar. Aha. Mana traktorga o'zib o'tiraman. Mana musorlarni olib borib konteynerga tashlaymiz. Tozalashyapti, uylarni remont qilishib, xudo xolasa mana bizga yana bitta qo'shni ko'paydi. Aha. Ana uylari yaxshi uy, men borib kecha ko'rdim, otablenasi bor, hammasi zakonli. Mana kim kelsa mana shu xizmat bo'lsa traktorga xizmat qilaveramiz. Ana. Mana hozir olib borib musorda olib borib konteynerga tashlaymiz, olib borib yana tilishkani qo'yamiz, o'zi yana bitta bir tilishga chiqadi musor. Musor emas, hammasi divan, o'risa o'tgan divan kerak emas musulmonlarga o'risa. Olib borib hammasini olib borib tashlaymiz. Kimga kerak bo'lsa olib. Mana. Исмат акам, sizden Allah razı olsun akam. Gördüğünüz gibi Tacik болобу, Özbek болобу, Kırgız болобу, бардыгыбыз ушул жерде дружный жашайбыз. Тура Бактыгүл эже? Аябай ынтымак жакшы экен. Трактор керекпи, эмне керек, жериң айдайлыбы, баары кызматта экен да. Мына, көрдүңүзбү? Мына эжебиз көчүп келди эле, бул жак Жардам берип. Өзбек Görüşüm. Şunu oldum ekerle işliyor ötürdüm bana tavarkançıya. Dilekçe kereydi böyle dedim. Ama işini dedim varıp koydum işlerini kılışı yaptı. Bu kişinin dekor tutulması benim dedim. Var işlerini kılışı yaptı. Kendinizde, yürünüzde, körünüzde ana urra kılıp işte kılıp bana uydu olup yaşa yürüyoruz. Allah hammanızdan razı olsun. Kim nima niyatiga bo'lsa Alloh niyatiga etsin. Amin. Aytkanыңыз келсин. Мына туугандар. Көрдүңүздөр, Бактыгүл эжем үйдү алды. Исмат акабыздын жанынан. Исмат ака дароо келип жардам берип атат. Туурабы эжем? Исмат акамдан Алла разы болсун. Алла разы болсун. Mana men traktörde o zavat kılamam. Завайт кылың акам, мына. Ana. Aha, Жигули дейт. Айдаң акам. Рахмат сизге. Мына туугандар, көрдүңүздөр? Ушундай жашоо бул жакта. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллоху ва баракатуху.